Мына жакында Ош шаарында жүздөгөн студенттер бизге кайрылып атат да. Германияга жай айында 3 айлык каникулда алар барып иштеп, ошол жерден кичине контрагын кийим кечесине тыйын таап келишчү. Быйыл ошол абдан кечеңдеп, визага кезекке тура албай абдан кыйналып атышат. Күн сайын бизге ушул боюнча ондогон студенттер, жаштар кайрылып атат. Эмне үчүн ушул жыл сайын булар 3 айлык каникулда студенттер барып иштеп келишчү? Быйыл визага кезекке туруу маселе болуп, ошол сайты иштебей, иш берүүчүлөр тарабынан чакыруу келип, керек болсо ошол жана келишим үчүн 300 евродон төлөп алган дагы студенттер бар экен да. Ушул боюнча абдан кыйналып атышат. Ушул сиздер өкмөт, Тышкы иштер министрлиги ушул маселе боюнча Германия менен бир жигердүү иштеп атасыздарбы? Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, Алмаз Имангазиев, Тышкы иштер министрлиги. Бул көйгөй маселе Тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө турат. Кечээ күнү биздин элчи Берлинде Тышкы иштер министрлиги менен кезиги болду. Бул көйгөй маселени биз Германия тарабына көтөрдүк. Бул көйгөй маселе бул сезондук негизи менен байланыштуу да. Ошо ар бир жылы ошо жайкысы биздин жаш балдар, студенттер ошо Европа тарапка, Германияга кетишет. Анан ошого байланыштуу жанакы сиз өзүңүз билгендей Германиянын элчилигинде азыр деген визовый центр ачылган, визаметрик деген. Ошо бүт болгон өзүнүн укуктарын Германия элчилиги ошо визаметрик борборуна берилген. Ошо негизинде бул көйгөй маселени азыр Германия тарабы менен сүйлөшүп атабыз. Кечээ күндөн баштап бүгүнкү күндө акырындап бул уже жанакы электрондук очередь уже жыла баштады да. Бул көзөмөлдө жанакы Оштогу студенттер дагы арыздар бизге дагы түшкөн. Ошонун үстүндө биз иштеп атабыз. Рахмат. Жанар Кубанычевич, мен кошумчалап коеюн. Биз бул маселе көзөмөлдө биз жакын арада ушул күндөрү биздеги болгон фактуранын баардыгын топтоп койдук. Ошонун негизинде биз Германиянын элчисин Тышкы иштер министрлигине чакырып, бул маселени дагы элчинин көмөк көрсөтүүсүн суранабыз. Ошол Оштогу студенттердин кайрылуусу боюнча, көйгөй боюнча силерде кабар бар да? Бар, бизде бул боюнча кабар бар. Бир топ эмелер кайрылуулар түштү. Ошонун негизинде биз азыр даярдап элчиликке дагы тапшырма бердик, азыр айтты. Эми бул жердеги Германиянын элчисин дагы жакын күндөрү чакырып бул маселени дагы көмөк көрсөтүүсүн суранабыз. Ушуну сиздерден өтүнүч да, мүмкүн болушунча ушуга көңүл буруп, дыккат көңүл буруп, ушу эртелетип берсеңиздер. Анткени июнь, июль, август болгону 3 ай иштеп, студенттер ошол жактан контракттарын таап келишчү да. Быйыл кезекке тура албай, сайт иштебей, абдан кыйналып атышат. Иш берүүчүлөр менен келишимдери даяр турат. Германияга барса, жумушу даяр. Бирок ушул эмнегедир быйыл абдан чоң көйгөй болуп атат да. Ошону эске алып, ушул тез арада бир мүмкүн болушунча дипломатиялык алакалардын баарын колдонуп, ушуну чечип берсеңиздер. Эске алабыз.